ушул жакын аралыкта болгондуктан мындай чын жерче же болбосо сепушка болуп туруп алып баарыбыз сууну колмо-кол берип күйүп аткан жерлерди өчүрүп атабыз. Ошол учурдан пайдаланып жардам берип аткан, колдоо көрсөтүп аткан татууларга, министерстволордун, өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Жергиликтүү калкка Кече күнү 7-сентябрда Кемин районунун Көгөрөк айыл өкмөтүнө караштуу Көкжар коктусунда өрт чыккандыгы боюнча маалымат түшкөн. Бул маалымат келери менен Кемин райондук өзгөчө курдалдар министрлигинин бөлүмү айгай менен толук өздүк курам көтөрүлүп, баары тең өчүрүү үчүн бул жакка келишкен. Бүгүнкү күндө ошо алдын ала маалымат боюнча азыр 30 гектардан 50 гектарга чейинки жердеги бак-дарактар күйгөн. Азыркы убакта жалын жок, бирок аркы жерден түтүн чыгып, эгерде катуу шамал болуп кетсе, өрттөр чыгып кетип атат. Бүгүнкү күнү өзгөчө курдалдар министрлигинин тарабынан өздүк курамынан 90 кызматкер, Ички иштер министрлигинин 50 кызматкер, ошондой эле экология комитетинен 80 кызматкер жана жергиликтүү калктан база белгилеп кетчүсү 300дөн ашуун адам өрт өчүрүүгө катышып жатат. Өрт бул тоолуу аймак болгондуктан, тоого ушу өрт өчүрүүчү автоунаалар келе албагандыктан ушу шапалактар менен, күрөктөр менен, ошондой эле жанагы водяной ранч суу ташыгычтар менен өчүрүп жатабыз. Өрттүн чыгуу кесепети алдала биз ойлоп жатабыз. Бул айылдан да алыс, бул жакка туристтер да келбесе, бул жерден токойчулар, то есть малчылар, анан мындай эле атайын келген бир адамдар келип, ушу тамекисин күйгүзбөй же ошо от жагып өчүрбөй кетиши мүмкүн да. Бул азыркы биринчи милдетибиз. Өрттү чектөөгө алып толук өчүрүп алсак, анан атайын изилдөө иштери жүрөт. Анан толук орусча айтканда ушу өрттүн чыгуу причинасы аныкталат.